Ибн Шақиқ айтады, Сами'ту Ибн Мубарак. Ибн Мубарактен Абу Ханифаның жолдошу досы айтады. Саалаху ражулун ан курхатин харажат фи рукбати мунзу 7 санин. Менин денеме 7 жыл болды bir шишик чыккан дайым ириң чыгып токтобойт деді. Барбаган дарыгер калбады, койбогон дарым калбады, көрүнбөгөн табым калбады, эмне кылайын деді. Факала изхаб фахфар би'ран фи макан хажату илал ма. Сен айылдарды деген таза суга эң муктаж болгон айылга барып, bir кудук казып, таза суу чыгарып бер деді. Ибн Мубарак. Ошол сенин казган кудугуң балким пайдасын берет деді. Аллах Таала сага шифа берет деді. Сахih Таргиб деген китебинде келген, албетте ошо айылга алып барып, таза суу чыгарып берген күзү Аллах Таала баягы 7 жылдан бери ооруп жаткан оорусуна шифа берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде дейт: "Дау мардакум бис садака", ооруларыңарды садака менен дарылагыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эч бир башыңызга балаңыз оорuganda, байкеңиз оорuganda садака деген дарыны колдондуңузбу? Bir жетимдин, bir жесирдин, bir муктаждын ыйлаган ыйы жанага шифа берет иншалла. Анын дуасы мустажаб болот.